Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видео сын пикир жөнүндө болмокчу. Канткенде биздин сын пикирлерибиз адамга жетип, жана ал адамдын өсүүсүнө өөлгө түзө алат. Биздин сын пикирлер көп учурда адамды өстүрбөй эле тескерисинче таптакыр токтотуп, же көңүлүн калтырып, же болбосо андан ары кыймылдөөгө каалоосун өчүрүп кое турган сын пикирлерди айтып келебиз. Бүгүнкү видеодо болсо конструктивдүү, башкача айтканда адамды өстүрө турган, адамды алдыга жылдыра турган, жана ошол эле учурда сиз адамдын көңүлүн муздатып албай, оорутуп албай, мындан ары дагы сиздин айтылган сын пикирлерге ачык калыш үчүн бир ыкманы айтып бергим келет. Ал ыкма сэндвич деп аталат. Сэндвич баарыбыз эле билип тургандай эки чекеси нан, ортосунда эң даамдуу аш болот да. Ар кандай нерселер салынат эмеспи? Эми сэндвич сын пикир кандай? Сэндвич сын пикирдин эң эле биринчи сиз адамга кайсы бир кемчилигин, же болбосо жетекчи катары туура эмес кылган ишин, же ата эне катары балдарыңыздын оңолушун кааласаңыз, анда эң биринчи айтаарда сэндвичтин үстүңкү катмары бул анын плюс жактары, жетишкендиктери, күчтүү жактары, мүнөзүндөгү артыкчылыктары, сиз сыймыктана турган нерсеси, же эң мыкты жасай ала турган бир ишин айтасыз дагы. Андан кийин ортосуна келгенде ошо сиздин тынчыңызды алып кыжалат кылып жаткан кайсы бир көрүнүштү же иш аракеттин жүрүм турумун айтасыз. Өтө жумшак, өтө интеллигенттүү түрдө айтасыз дагы. Андан кийин кайра акыркы нанын үчүнчү катмары бул кайрадан дагы бир жакшы сапатын айтып туруп, ошентип толук сэндвич кылып туруп тартуулап коесуз. Ошондо ишенип коюңуз, бул адамга аябай сонун таасир этет. Бир мисал келтире кетсек, балам, сен абдан тыкан, таза, жоопкерчиликтүүсүң. Бул нерсеге мен аябай кубанам. Анан бирок сен жуунуп чыгып кеткенден кийин кичине жууна турган бөлмөнүн абалы мени көбүрөөк убара кылып, мен көбүрөөк убактымды алып коюп атат. Өзүңөн кийин жууп кетсең же тазалап койсоң жакшыраак болмок. Рахмат, мен сенин жардамыңды аябай баалайм. Сен менде үй иштерине абдан көп жардам бересиң. Мен сага сенин аркаң менен мен дагы өзүмдүн көп иштеримди бүткөрүп алам. Бул жардамың мен үчүн баа жеткис деп койсоңуз, балаңыз ишенип коюңуз, же болбосо жолдошуңуз байтор эмкиде сөзсүз түрдө жуунуп атканда бул нерсени эстейт дагы, өзүнөн кийин тазалыкты калтырып кеткенге аракет кылат. Анда эмесе сизге акылмандуулук, саламатта калыңыз.